Өткөн кылымдын 60-жылдарынан тарта жазуучулук менен шугулданып, кыргыз адабиятынын эң мыкты үлгүлөрүн жараткан белгилүү жазуучу Кубатбек Дүйсүбалиевке кыргыз эл жазуучусу наамы ыйгарылды. Кубатбек Дүйсүбалиев 1941-жылы Алай районунда Гердегей деген айылда туулган. Дүйсүбалиевдин чыгармачылык ишмердүүлүгү 1960-жылдардан башталып, 1963-жылы алгачкы аңгемелери жарык көргөн. 1967-жылы «Күн автопортретін тартып бүтелек» деген повести жарык көрдү. Повесть Түгөлбай Сыдыкбеков, Чыңгыз Айтматов жана башкалардын назарына илинип, жылуу пикирлерди жараткан. Натыйжада Дүйсүбалиев келечегинин көптү үмүттөндүргөн таланттуу, чыгаан жазуучу катары тааныла түштү. Биз Дүйсүбалиевди эл жазуучусу наамы менен куттуктап, маекке тарттык. Не кылып атасыз? Мен сүйлөшүп атам да буну менен. Сиздер менен сүйлөшкөндөй эле сүйлөшүп атам. Анткени көптөн бери көрө эле келем мен. Айылдан келдим да. Сенин атың ким өзү? Алмаз. Алмаз. Сиз кимсиз ата? Мен силермин, силер менсиңер да. Кеттик ойнойбуз. Ата, жакшы калыңыз. Кубат агай, жакшы жүрөсүзбү, күчтүү жүрөсүзбү, наамыңыз кут болсун. Жүрүңүздөр. Рахмат. Жүрүңүз эмесе, Кенен чонон баарлашалы. 60-жылдардын этегинде кыргыз адабиятында жакшы бир пикир жараткан, Москвада да жөнүндө сөз болду. Күн автопортретин тартып бүтөлек деген чакан повестиңиз менен сиз эшикти ачып кирдиңиз да. Ошол форманы кантип таптыңыз? Мен 22 жашымда жаздым аны. Ошол повест. Мен чынын айтайын, бул күн автопортретин бүтөлек деген сөз мага бир асмандан угулду. Бир айткандай болду. Болбосо мен буга мынтип ат коеюн деп ойлогон да эмесмин. Бирок ушу бир айтты да. Анан мен өзүм да түшүнгөнүм жок. Бирок мага жакты. Абдан. Себеби мен мен ал повестти эми баштап жаза баштаганда эле мен ушундай айтып койдум. Биринчи эле. Анан жаза баштадым. Маселен, повестиңиз минтип башталат. Шаардын четинде роман менен бир аял отуруп, анан экөөнүн кобурашканы, абзацтардын абзацка өткөнү, сүйлөмгө куралганы, бул европалык деңгээлдеги башка кыргыз жазуучуларынан учурабаган стиль. Ушул стилди таап алыш сизге узакка созулдубу? Кандай болуп келип калды? Жазуучулук деген мага аябай кыйын болду баштаганым. Анткени кээде таң атып кетчү, бир эки сөз жаза албай. Жанагы мен биринчи аңгемем тоого жаз кеч келет деген. Анын ошо немеси жанагы жарабаган черновик деп коет го. Ошонусу андан эки эсе чоң көп болуп кетти да, кийин карасаң. Себеби баягы бир
мен муну салыштыра элем бир гана нерсеге. Сөз таба албай, мен кыйналганым аялдын төрөгөнүндөй болду да. Ушундай кыйналган. Эсимде да. Ушунчалык кыйналдым да. Черновиги сакталдыбы? Жок деме. Бирок ошо мынанча да. Әңгімелесе кичине эле әңгімеле. Биринчи әңгіме ошо. Алатауга чыккан. Мен көп балдар менен бирге жашачумун обществодо. 10 чакты, 15 чакты балам. Анан бир жолу алар баары кетип калышты немеге. Жаңы жыл беле ушундай эле алар кетип калышты, мен жалгыз эле калдым. Анан ачканмын дагы. Менин бир досум бар эле, мени менен окуган жигит өзү bir kitebi görüp kaldım. Koykasına. Kalın kitebi. Anan karab görsem, neme deydi? Ssenariy Amerikanskoy kino dege. Röne okup görünçü desem, şunday kıska. Anam ben oyladım, şunday jasa dile bolup turbayбы деген ой кеткен. Ошо мен баягы жазарда билген жокмун да. Кандай формада жазыш керек. Анан ошо окуяларына ошо бир экиле киши да ушул форма жак, ушундай жаса болот экен деп анан ошондой. Ошондон кеткен жөн эле. Siz оригиналдуу форманы тапкансыз деп ойлойм. Оригиналдуу форманы кыргыз адабиятына киргиздиңиз, ал жөнүндө дагы сөз кылабыз. Мындан кийинки суроолордо менин айтайын дегеним, ошол учурдагы үлкөн жазуучулар кандай кабылдады сиздин? Вообще кабыл алышкан жок алар. Кабыл алышкан жок. Вообще кабыл алышкан. Бир гана мага чоң неме болду, кызыкчылык туудурду. Түкөм. Түгелбай Сыдыкбек. Түкөм окуганан мен башты жазып берем деп, ошо башты жазып, түкөм башты жазып берсе, по-моему, эч ким чыгарбайт эле. Эч ким эме кылган жок. Түкөм өзү кызык киши болчу. Жакшы киши, мен жакшы көрчү баласындай. Анан эмне үчүн мынча бул жагып калды десем, ошо кезде өзү ойлоду, что музыкал кишинин ойлогону бар болчу да бир. Мага ошо башты жазып Алатауга чыгарып берген ошо киши болду. Сиздин оюңузча эмне себептен кабылдашкан жок? Сен айтып атпайсыңбы, бул башкача форма биринчиден. Экинчиден мында эч бир неме жок. Саясат деген нагыз эле бир турмушта. Кандай болсо ошондой эле. Ошол учурда сиздин ошол биринчи повестиңизге пикир айткандардын бири, жаңылбасам, Раматылык Чыңгыз Төрөкулович Айтматов болсо керек, Москвада жазуучулардын курултайында. Бир топ жазуучуларды санап келип, ошонун ичинде сизди дагы айтат да, мынтип айтат: Кубатбек Жусупалиев безусловно талантливый писатель, бирок анын чыгармасынан пессимизм деми уруп турат. Соцреализмдин ураанына шайкеш келбей турат дегендей пикир айтып бир сындагандай болду эле. Кийин мамилеңиз кандай болду ал киши менен? Киши жана Муздак дубалдарды окуганда мен аны жаздым. Жанагы китепке. Кийин ушуну оңдобойсуңбу деди ушу. Сиз айткандай немеде. Мындай эмеде эч ким чыгарбайт го. Муну оңдош керек го. Бирок мен кулак салган жокмун ага. Себеби бул чыгарма өзү Муздак дубалдар. Бул бир Кудайдын эргүүсү менен жазылган чыгарма болду да. Себеби эгерде ошол эргүү болбосо мен жазчу эмесмин. Бир ошол эргүү келгенде гана жазчумун дагы, таң атканга чейин жазчумун. Түндөсү жаздым, мен иштейт элем да күндүзү.
Машинкада жаздым. Анан Ерика деген эсимде. Анан таң атканча жаздым кээде. Адамгер базар, сазар болгондо ошол эргүү кээде 2-3 күнгө созулчу. Анан кийин токтоп калчу кайра. Ошондо гана кайрадан баштачумун. Ушу бул романдын мен эң жакшы көргөн аябай бөлүгү эң финалы. Ошол эргүү келбеди. Анан ошо жазылбай турду ошол. Качан гана Ала тоого 1988-жылы чыктыбы. Ошондо колум калтырап титиреп үшөгөнүнө карабай ошондо келди. Ошондо мен ошондо жаздым немесин. Финалды. Финалы аябай жакшы, мага жагат. Бир отуруш менде жаздым. Мен ошондо жазам. Мен бул азыр рукопсы бар экен ошо романдын гана. Башка жок экен. Бир сөз жок экен эметилген оңдогу. Бирек эле экен. Машинкада. Анан себеби төлкө бир аябай чоң эргүү менен жазылган нерсе гана ошондой болот. Туурабы? Керемет болгон экен. Керемет ошол жылдары ушу Муздак дубалдарды өзүнчө китеп болуп чыкканга чейин Ала тоо журналынан окурман журтчулугу окуп атты да. Ага чейин сизде Толубайсынчы деген аңгемелер жыйнагы. Менин баамымда, мен аны бала кезде, окуучу кезде, мектептеги кезде окугам. Сиз жанагы күн автопортретин тартып бүтөлектен башталган форманы андан ары өөрчүттүңүз, да? Өөрчүттүңүз кыргыз адабиятында бир кайталанбаган деп койсок болот. Анан кыргыз адабиятына жарашкан бир форманы таптыңыз. Менин оюмда ошол учурда сиз ушу Муздак дубалдарды жазгандын ар жак бер жак жылдарында дагы бир чоң секирике, дүйнөлүк деңгээлге чыга тургандай бир деңгээлде тургандай болдуңуз эле, бирок жазбай таштап койдуңуз. Мен жаңы айтпадымбы сага. Мен анан кийин немен жаздым. Жанагы Выдава, Жетим менен Жесир деген романды орусча жаздым бирок. Орусча. Ошондо сиз айткан деңгел бар. Болду. Ошондой болду, себеби аны дагы мен неме кылган жок. Бир эле жазылган, бул дагы ошондой бир чоң эргүү менен жазылган. Орусча кыйын да. Орусча жазсам ойлошот, башкалар кыйын билет го орусчаны. Баланы билбейм мен орусча. Жамбы болбосо мен дайыма документальный кинолорго неме орусча жазыш керек болчу да. Болбосо Москва кабыл болбойт да. Анан ошо жамбы оңдоп берчи мага. Ошондо бир сезинчи көрдүм. Мен жамбыга берет элем, биринчи жамбы оңдобосоң болбойт. Менимче аңгемелериңиздин бири жамбыга да арналган. Ал өзү дагы жазчу беле? Комсомолец Киргизи деген бир кез бар эле. Ошого бар жазып калчу. Бирок жамбынын ырлары бар. Бир 6-7 жашында жазган. Өтө гениальный. Мен ар бирine баа койчумун. Баары эле 5, бир тетрадта. Окumuş. Жамбы эрте эметти да. Мен ойлогом бир жазуучу болот го. Каармандарыңыздын аты Жамбы. Чыгармаларды арнаганыңызды дагы жамбы кызыңызга арнагансыз. Бул кыргыздын эң байыркы аты, жакшы аттарынын бири да. Мага жагат аябай. Анан менин чоң энем эжеси ушу жамбы болчу. Эски ат. Алтын күмүштүн уйкусу деген сөз, жамбы. Ошондой да. Анын үстүнө жалгыз кыздын аты да жакшы болуш керек да. Сиздин жубайыңыз Клара эже кыргыз кинемат өнөрүндө көрүнүктүү инсандардын бири эле. Сиздин турмушуңузда кандай роль ойноду ал киши? Муну чын сурай берген маселе, анткени бул аябай олуттуу да мен үчүн. Мени вообще-то
Menin turmuşumda meni birinci Klara'nı menin en birinci anan en akılkı okutuşum desem болады. Men aябай көп нерсени bu kişi menen men жөнөкөй айылдын bir kişisi men bul kişini suyup kalıp эле анан үйлөнүп калдым да, болбосо анан мага чоң мен нерселерди ушу Клара аркылуу үйрөндүм. Себеби бул аябай талантлуу киши болчу. Талантлуу. Она была талантливая не только как киноактриса, это само собой, а она была очень кинорежиссер, талантливый кинорежиссер. Она мен ушу есімде жанагы «Пастух и туман», «Здравствуй, жайло», анан кийин «Тигр задрал двух коров на жайло», анан дагы ушундай көп нерселердин сценарийсин мен өзүм жаздым да, өзүм окудум. Анткени окуганда мен орусча окуйсуң да, анан бирок мен баарын эле неметип сөздөрүмдүн баарын жеп барат экенмин да. Анан мени ушу баягы орусча айтканда муштровать этип, ушу bir teksti okuş için bir 5-6 saat oturuşumuz hemen aldığında, mikrofonun aldığında. Так что и человеческом отношении, и в духовном отношении Клара был мне очень дорог. Андан кийин башка эч кимди сүйгөн жоксуз? Сүйгөн да жок да, керек жок да, себеби я все получил. Да, анан кийин, да, если уж говорить честно, мен андай чырайлуу, андай акылдуу кишини мен жолуктура албадым да кийин. Эстеп сагынасызбы? Эмне пайдагынан, просто я всегда не забываю. Анан кийин я, в общем-то, доволен, что я до конца был с ней. Она, в общем, можно сказать, что менин колумда кетти да. Мен өзүм колумдан кетти. Анан мен өзүм койдум. Чоң энеңиз кандай киши эле? Чоң энем улуу киши болчу. Улуу киши болчу. Мен жазуучу болуп калганыма ошо киши себеп болуп калды го дейм көбүнчө эле. Аябай сонун сүйлөчү. Мисалы, мынтип айтчу дайыма. Мени кем акыл дейчү. Кем акыл. Анан кем акыл деп айтчу, анан ата дейчү. Бул киши мынтип айтчу. Мен кийин гана түшүндүм, эми гана. Дайыма айтчу, адамдын көңүлү эч карыбайт экен дейчү. Ушуну эми карыганда эле айтты. Көңүлү карыбайт экен деди. Эч карыбайт экен. Эч карыбайт экен деди. Анан ушу туугандарына наразы болгондо мынтип айтчу. Жакшы ит өлүгүн көрсөтпөйт. Ушулардан мен өлүгүмү көрсөтпөй эле бир жака кетип калсам окшойт дейчү. Мощный сөздөр бар эле. Көп да. Демек, сиздин адам катары калыптанышыңызда, жазуучу катары калыптанышыңызда 3 аял заты чоң роль ойногон экен. Бул сиздин чоң апаңыз, кан бөбө жубайыңыз, раматтуулук Клара жана кызыңыз Жамбы. Мунун жакшыроо себеби мындай. Мен өзү кыргыздын кыргыз кылган мен алардын аялдары деп эсептейм да. Кыргыздын аялдары аябай мощный, прекрасный. Кыргыздын
Özü uluu nemesин ayırın, başkalarını saktaganda ayarlar eкен. Жана айткандай айрым досторуңуз а дүйнөгө кетти, Мурза Капаров. Айрымдары дагы эле Бишкекте Кеңеш Юсупов, Рамиз Рыскулов деп угуп атабыз. Ошол дос тамыр менен карым катышыңыз кандай азыр? Аябай жакшы. Мен аларды жакшы көрөм ушу. Мен досторум өтө аз болду, ошонун бири Кеңеш эле. Алыга чейин мен жакшы көрөм, алыга чейин өзүнүн мамилебиз жакшы. Бирибиз жакшы көрөбүз. Рамис болсо, это ал Кагдеровичтей киши да. Биз дайыма жакшы мамиледе. Кеңеш аксакал менен кабарлаштыңызбы келгенден бери? Жок, азыр ушу келип ал скылдыгы бар ошоктагы дейм. Бирок чалышып кабарлашып турасыздар. Дайыма. Бирок ал ушу киши менен таанып калды. Мен 80ге чыкканда мен чакырганда барбай койдум. Себеби мен жаман көрөм да ушу юбилейлерди. Анын үстүнө мен кичине табым жок болчу. Барбайм, себеби бирок ал мени билет, түшүнөт. Жакшы көрөт. Менен жакшы көрөт. 90-жылдары сиз ушу муздак дубалдардан кийин менин оюмда, мүмкүн жамбы кызыңыз башкача ойлойт. Менин оюмда ошо орусча текстке бекер өтүп кеткенсиз деп ойлойм да. Себеби англичандар айтат го breakthrough. Сиз ошо бир прорыв кылчу бир деңгээлге жетип калган элеңиз. Жаңы бир сюжет. Мүмкүн ошол Айтматов да бекер айтпаптыр деп ойлоп атам. Оңдоп көрсөңчү дегендей. Мен ушу балалык кыял менен ойлонуп коёр элем. Ушу Жусуп Алиев менен Айтматов сүйлөшсө. Анан бир сюжет, бир замыселди ойлоп, анан Жусуп Алиев аксакалдын стили менен, ошол форма менен жазса деп. Бирок сиз кетип калдыңыз. Кайра жаз, көркөм адабиятка кел деп үндөгөндөр болдубу? Эч ким билген жок да. Өзүмөн башка. Окурмандарыңыздын көпчүлүгү сизди учурунда бааланбай калды, учурунда баасын алган жок деп өкүнүп жүрдү да. Сизде да ошондой өкүнүч болдубу, бааланбай калдым деген? Жок. Андай эмес да. Андай болуш үчүн ички, тышкы менин турмушум өтө туулганда эле менин турмушум өтө олуттуу. Олду себеби мен туугандан кийин эле эртеси күнү атам өлүп калган, өзү немеден келген. Финский согуштан келип эле ооруп келген, аябай жарадар болуп ушинтип. Анан кийин эле 2 жыл айдан кийин эле менин апам жаш эми, 17-18 жашта болсо, анан аны атасы бирөөгө сатып ийген. Так. Ошентип мен чоң энем колунда калып кеткем да. Мен турмушум өтө ушундай болду да өзү, негизи. Аябай олуттуу болду. Атам өтө жаш кетти да. 20-22 жашта, 21 жашта. Жигит да. Мугалим болчу өзү. Ал кезде 8 класс бизде мугалим болуп койгон да. Ошону бир башка жерден окуп келип, мугалим болуп алган. Мен орустун тилин жөнүндө жазып калган жок. Анткени мен хлеб дегенден башканы билчү эмесмин аяктан келгенде бу жерде. Мен ушу күн түнү окуп, по-моему, орустардын мен окуган китеби калган жок ошондо. Түшүнбөсөм деле окуй берчүмүн да. Мисалы мен бир чоң кубаныч менде пайда болду. Жанагы Анна Каренина мындай китеп да. Ошону окугандан кийин түшүндүм мен. Сюжет эмне экенин, ошондой аябай кубандым. Биринчи повестиңизде ошол автобиографиялык бир мүнөз барбы анда? Биринчи жанагы күн автопортреттин телектери. Эми көрбөйсүңбү, почти можно да очень көп да анда. Менде опыт деген жок, ал кезден жап-жаш. Анан өзүңдүн турмушуңан келесиң да биринчи. Анын үстүнө мен балалык кезим аябай бактылуу болду. 8-10 жашка чейинби. Анан кийин энем көзү көрбөй калды да.
Так что bu var. Sözsüz көп моменттер бар да. Теоретически. Жазуучуга бул амбиция дагы мүнөздүү. Мен көп мына Англияда көп жазуучулар менен баарлашып жүрөм да. Жанагы кыргыз тилинде тапкан форманы уланта берсеңиз, мүмкүн эл аралык чөйрөдө эң аты угулган жазуучу болмоксуз деп эсептейм. Сиз өзүңүздө ошондой бир ой болдубу? Жоқ. Мен айттым ғой, анткени ал үчүн бүт өзүңдүн турмушуңду картага коюш керек да ошого. Анан мен ойлодум, бул жашоо өтө көзүрмөм экен бир гана. Эгерде мынтип жүрсөм, баланы да билбей калат экенмин деген ойго келдим. Себеби мени ким жараткан, анан кийин дүйнө кайда баратат, эмне менен бүтөт, ушуну билбей калат экенмин да. А болбосо муну билбегенде мен жазгандарымдын эмне кимге кереги бар? Покко да жарабайт да дедим мен. Анан одновременно мен бир чоң роман баштадым ошону. Мен ушуну жазайынчы деп. Адам Кудайды кантип тааныйт, акыйкатты кантип билет. Менин максатым ушу акыйкатты билиш болду да. Ушуну башыңан өткөрбөсөң кантип билесиң, жазасың. Анан кийин ошол мен дайыма ошол романды жазып жүрөм. Анткени муну переживать этиш керек да. Антпесе болбосо болбой калат да. Ким ишенет ага? А бирок мага мен ойлодум, вот ушул аябай чоң маселе жазыш. Анан кийин мен ойлодум, бул эң улуу жазуучуга арзырлык тема деп ойлодум. Ал үчүн эми аны кечиш керек. Кечиш керек, туурабы? Аны кече албасаң, магымынан бир тыгылып, бир жыгылып, бир агып, бир эметип жаза албайсың да. Ошол мен ошон үчүн жана жазбай калдым дегем ошол. Мен ошого жазып коем, ошого жазып атам да. А болбосо калганы мен баягы эргүүлөрүм келгенде ыр жазам. Дайым ыр жазам мен. Орусча жазам мен. Бул адам менен Кудайдын мамилеси деген тема дайым жазуучуларда түйшөлтүп келген темалардын бири да. Өзүбүздөн маселен Айтматовдун акыркы романдарынын бири Тавра Кассандра. Бул адам деген эмне? Эми ал жерде Кудай жөнүндө сөз болбойт албетте. Бирок ошол деңгээлдеги суроону коет. Анан менин түшүнүгүмдө, мен эгерде адабий сынчы болсом, ошондой кылып интерпретация кылат элем. Бул адам бечара бир шордуу жаралып калган жан экен деп. Сиз ошол чыгарманы көргөн жоксузбу, айтмакчы? Жок. Мындай да. Эгерде адам ушу акыйкатты билип калса, анда эч нерсе жазбайт мындай. Роман. Анткени өтө түшүнүк экен. Мен айтар элем, что биздин дүйнөлүк адабиятта, мен билбейм, барбы жокпу мындай кишилер. Түшүнбөйм ушуну. Мага ушу Экзюпери аябай жагат. Ушунун өлгөнү дагы өтө сырдуу да. Ушундай кишилер, ушу киши бир нерсени түшүнсө керек деп ойлойм. Ушу кишинин Кудай менен болгон мамилеси болсо керек дейм да. Эмне себептен антип ойлойсуз? Да. Баарын карап көрүп анан. Сиз Экзюперини айтып калдыңыз, бирок кыргыз адабиятында сиздин чыгармачылыкка сереп салгандар көбүнчө сизди Джеймс Джойстун таасирин тапканга аракет кылышат да. Ошо чынбы? Жок. Бул өтө маанилүү маселе бул. Бул кызык маселе. Мен Джеймс Джойсту кийин окудум. Мына жакында эле. Так, даже мен анан ошондо өзүмдүн жазуучулук табиятымы ойлодум. Меники кандай мындай? Эч бир оңдобойм, эч бир
жазганды эле баштан аягы эле жазып салам. Аңгемелерди ошондой жазылды. Жанагы бир гана ошо мен повестти жазганда кичине кыйналдым аябай. Бул башталыш болду дедим жанагы күн атат. Калгандары бүт эле дем алганда. Мына абаны кандай дем алсам ошондой эле көчтү мен жаздым да. Десем мен өзүмүн негизги табиятым мен манасчы экенмин. Мен кыргыз экенмин, аябай накта кыргыз экенмин да. Бирок ошо манасчынын табияты менен кыргыз экенмин. Манасчыларды ошондой да, аларды эч ким үйрөткөн эмес, эч кимден үйрөнбөйт алар. Алар жөн эле ушу өзүнүн Кудай берген кийин эмес айтер. Токтобой эле. 21-кылымда же 20-кылымда манасчылык кыргыз реалдуулугунда ар түрдүү өңүттөн көрүнөт. Манасчылык азыр кино тартуудан көрүнүшү мүмкүн, сүрөт тартуудан көрүнүшү мүмкүн. Анын ичинде ушу сиз айтмакчы кара сөз. Адабияттан көрүнөт да, биринчи. Сөздөн көрүнөт да. Сөздөн. Мен мунуңузга кошулам, сиз манасчысыз. Сиздин алгачкы аңгемелериңизди өз алдымча анализдеп отуруп, кыргыздар айтып жүрөт, Жусупалиев мунун баардыгын Хемингуэй, Флобер, андай эмес. Мына түндө Маркездин чыгармаларында бир аз барактап отуруп анан сиздики менен салыштырсам, сиз Маркезден мурун тапкан формалар бар экен. Эми ал форманы биз уурдашыбыз керек эле, колдонушубуз керек эле, бирок биз батынган жокпуз. Экинчиси, элдин баардыгы сизди ойлоп атат, мунун баардыгын Жусупалиев, Джеймс Джойсту жана Уиллисти окугандан кийин жана поток сознания деген форманы кыргыз адабиятына алып келди деп көрсө, чындык башка жакта экен. Мунун баардыгы сиздин манасчылыктан улам. Кыргыз прозасындагы өзүңүз айтмакчы шарттуу түрдө айтып туралы манасчылык. Бул ошон үчүн жанагы музакта болан жазылган. Үтүр точкасы жок, баласы жок, эч нерсеси жок, ушундай да. Булар кандай? Бул өзү улар кийин эле пайда болуптур да. Манастар ошондой айтат да. Жанагы манастарда коюлган үтүр точкалар кийин коюлган. Биздин эмен закондор менен бир бала кылышып бузулган, конечно. Ошон үчүн көп. Анан кийин баягы улуу ритм, күпүлдөгөн, баягы дегендей суунун шарындай ритмдер жок болуп кеткен. Аны жоголот да. Не истесин? Прозадагы манасчылык демекчи дагы бир жазуучудан ошол эпикалык стиль, эпостук стиль даана көрүнгөн бир жазуучу бар. Сизди учуруна сындаган экен, бирок кийин кандай мамиле кылды билбейм, Айтматов. Айтматов менен мамилеңиз кандай болду? Мен Айтматовду аябай жакшы көрөм. Кичинекей жазуучу болгондон баштап мен жакшы көрдүм да бул кишини. Жанагы айрыкча эң биринчи жана обон Жамил мага аябай жакты. Анан кийин мен окуя койдум, аны себеби бул киши увлекся внешними делами. Саясат менен жазып калды да. Духовный саясат менен. Сиз көптөн бери Алайдын тоолорунда кетип калып, бизге окшогон окурмандарыңыз сизге жете албай жүрдүк. Азыркы ушул таптагы адабий процесске байкоого салып турасызбы? Мен таптакыр мен окубайм. Ким эмне жазып атат? Кыргыздын адабий процессине мен өтө албайм да. Кызыкпайм да мен. Бул бир. Экинчи, мен ойлойм, биз өтө эле улуу, кызык мезгилде жашап атабыз. Ушундай улуу, кызык доордо жашаган кишилер менимче эгер чыныгы таланты болсо, улуу чыгармаларды жаратат го деп ойлойм. Себеби доордун өзү ошондой да. Доордун өзү ошондой да. Эмне себептен кыргыз адабиятын окубай койдуңуз? Кыргыз адабиятын эмес, мен дүйнөлүк адабиятты окубай койдум. Кызыкпай койдум. Мен түшүндүм, что бул жөн эле баягы индустрияга айланып кетиптир да. Негизги анын механизми акча табыш. Өтө кызыктуу доордо жашап атабыз. Улуу чыгармаларды жарата турган шарт бар.
ошондой бир чыгарма жазып койсом деген кыялыңыз, планыңыз барбы? Может быть, жанагы романга кирет меники ушул немелер. Мен ойлойм. Мына 21 кылымдагы кыргыз окурманына сиз окуй атасыз, бирок сиз окугандар бар, издеп окугандар бар. Ушул окурмандарга кандай мүнөздөмө? Мен ошол окурман келип айтса, анан кийин мен билем да, ал менен кайдан билем, кандай окурман ал. Да. Кандай окурман, анткени мага эч ким кирген жок. Мен сизди окуп атам, ушинтип атам. Бир гана келгени мынтип айтат. Муздак дуалдарды окудум, түшүнбөй калдым. Мен айттым, дагы бир оку. Анан кийин дагы жолу келет, деле түшүнбөй жакшы. Дагы бир жолу окуп айкеши, анан кийин. Ошондой да. Окурмандын 1000ден бири, 100дөн бири түшүнүшсө керек. Болбосо өтө неме экен. Төмөн. Себеби мен муну түшүндүм. Бул духовный рухий абалдын эң төмөндөп кетиши азыркы мезгилдин эң улуу проблемаларынын бири экен. Дарак мисалы өсүп барып курап калса жок болуп кетет да. Адамдардын абалы ошондой экен. Кудай буюрса сиздин жанагы жаңы чыгармаңыздын бүтүшүн күтөбүз. Албетте биз өзүбүз көнүп калган формада, ошо муздак дуалдар жазылган, аңгемелерибиз жазылган формада окусак. Ошондой эле болот да. Эми бирок аны сен күткөнүң менен ал менен кошо кетет да. Мен ал үчүн бул эми улуу сөз, акыйкатты таануу менен бүтүш керек бул. Мен ошонун жолундамын да. Мен бул Кудайдын алдында баламын, так, мындай. Так что баланын тилегин Кудай өзү берет. Анткени мен эми азыр 80ге чыксам дагы, кишинин алдында мен баламын да. 5-6га чыккан. Так что Кудай өзү жакшы көрөт экен, бала тилесе берет экен тилеги. Бериш үчүн ал эмне кылыш керек? Ал үчүн дагы бир өмүр бериш керек. Ошол. Сиз бала кезде, кийинки азыркы кезде деле жана Экзюперини айтып калдыңыз, сиз Экзюпериге таасирленгендей, сиздин көп окурмандарыңыз сизге таасирленип, Жусуп Алиевди жазуучу болсок деп кыялдандык. Бирок сиз айткандай, дароо батынбай жүрдүк. Менин жаза баштаганыма 10 эле жыл болду. Ага чейин жакшы кезде баштапсың да. жакшы Адам 40ка чыкканда башташ керек. Анан бул жерге жазып койдум. Мен бала кезден урматтап, суктанып окуган Кубатбек Аксакалга окуучуңуздан белектеп, менин 3-чү романым. Бир 40 бетин арбытып алсаңыз, нар жагы шыр кетет. Акырын окуй берем да. Койчу. Сиздин чыгармаларыңызды ошол 80-жыл, 90-жылдын башы менен басылбай калды. Жок. Сиздин чыгармаларды кантип таап окуй алат эми мындан ары? Окурман журтка жайылса деп бир мындай кам көрөсүзбү? Мен кам көрбөй эле, бечара мынау мамлекет кам көрүп атыптыр. Бир акча бөлүнөт экен да, 3 томуна библиотекалар үчүн да. Мен жок экен да. Мени киргизишиптир, бирок китеп жок. Ошон үчүн ошо 3 том ошондой мен багы өлгөн классиктердин ичинде тирүүлөрдөн мен да бар окшойм. Билбейм. Ошолордун арасында мени кошуп койгон экен. 3 томдук. Жакшы жаңылык экен. 700 же бир ушу кандай библиотекалар үчүн. Ошого бөлүнгөн экен. Бирок 3 жыл болду, чыкпайт да. Ушу мына 80-жылга чейин чыгыш керек эле. Мен 80ге жашканмын. Эми ким билет, мен өлгөндөн кийин чыга алам. Жок, Кудай буюрса, демек сизди мамлекет баалап аткан экен. Демек сизди эл, окурман журту, жалпы кыргыз журту баалап аткан. Эгер жана айтып чоң акча бөлүнүп чыга турган болсо, эми ошон үчүн да мынабы жанагы наамды да ошон үчүн да бечара ошол берип атышат да. Рахмат.
Анда Кудай буйрса ошол 3 томдукту күтөбүз. Убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Рахмат силерге.